62'ye 26 ay oluşan da. Жоқ, мен ошо Cuma günü, Atan Büyüş'ün yaşar yıllarımızda сегизинчи 29 апрелде биз жабык тартып үйлөрүбүз күйүп кеткен. Менин суроом Айжигитов жана губернаторубузга биринчи көйгөйлүү маселе чек ара. Биз жакында зымтор менен тосулат деп эшиттик, бирок алыга чейин дайыны жок. Чек араны бизге чечип берсеңиздер, эң көйгөйлүү маселебиз. Экинчи суроом болсо келемде. Качан, кайсы жерде, кантип, канчадан бөлөсүздөр, ошону айтсаңыздар. Үчүнчү суроом болсо иш орундары. Биздин айыл элек району көп элдер көчүп кетип атат. Эмне себептен? Мурда биз иш кылып, жолдор ачык эди. Азыр эч ким эч нерсе кыла албай, арасында калып, жешкен аны дагы жок. Ою бир жерде эмес болуп, ушуга иш орундар болсо алаксыз калабы деген мен оюм бар. Bunu жазып алдык. Биз сөзсүз түрдө талаптарына жооп беребиз. Ошол масаланын элин сөйлөдү алып келме. Bu okuyama şey, bende bir 70 falan var ya. Arkadaşlar, aylarda öğretmen programması koyduk, ayında olsa çek yapar 70 falan çıkamam. Mevzum var bile. Bazen büyük bir iş kalmaz. Ben kayıtlık basına değişim gerek, ama önce değiştirişi biznes oldu da. Olsa ayında öğretmen Türk kapı, ayak açıkla, bir ayak açıkla yolunda bunu bulmam işi yok ne biz bu kadar. Bu boyunca Urmaklı Gubernatör Özlem'e bir 200 bin bergen, açın böyle 200 bin al bir mesele olmadı. Турак жайлар боюнча жанагы калыбына келтирүү восстановление кандай болуп деген чоң документ даярдайбыз. Жазма түрүндө андан кийин жанагы мыйзамдарга ылайык, эл аралык мыйзамдарга таянып, толук жоготуулар ордуна келтирилиш керек. Бул турак жай маселеси, ошо мүлк, мал, мүлк, ошону менен бирге ошол жанагы моралдык компенсациялар. Жарандар өзүлөрү кайрылса, губернатор өзү эле тиешелүү деңгээлде жооп бербесе, калган биринчи этапта, экинчи этапта иштеген, особенно акимчиликте иштеген кызматкерлер абдан орой мамиле кылышат экен. Абдан орой, кагып силкип, же болбосо жаран кайрылса, жек көрүү мамиле кылышат экен да. Бирок биз кетпегенге жоготуларынан бир канча жеңилдиктерди, бир канча колдоолорду мамлекет тарапынан ушундай жумуштар жүрүп жатат. Ошого кеңештиреп, буюрса биз сиздермен толук иштешебиз. Жанагы айтылган сөздөр birinci etap ошол үйлөрдү куруп бүттүк, жалпысынанчы сум азайды. Экинчи этап биз жеке ишкерлер болгон, жана 200 миң сом бергенбиз ар бирине, ошолор да азайды. Ошол жерде 84 миллион бүгүнгү калды. Ар бириңиздер шок ачкысыңыздар керек. Бул акчаны эч ким кармабайт, акчаны эч ким көрбөйт. Только жанагы айткандай шоттон гана которобуз. Sizlerden arasınızlarda özünüzde bol koymazlar, ər bir үй бүлө. Ошондо канча акча жазсаңыздар, ошончо биз ыргытып беребиз.